23 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнын Жогорку Совети кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынын тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эни тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот. Ушул майрамды утурлай мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар болуп турат. 31 жыл ичинде коомубузда мамлекеттик тилге болгон кызыгуу артып, бала бакчаларда, мектептерде, мамлекеттик органдарда кыргыз тили кеңири колдонулуп, эни тилибиз адеп-ахлактын жана билимдин тилине айланды. Кыргыз тилим, менин дилим, сүрөөнүм. Алмаштырбайм тилдерине бирөөнүн, кыргыз тилим дагы өсүп өркүндө, ошол менин сага болгон тилегим. Кыргыз эли эни тилди сактайлы, колдон келсе болушунча барктайлы, бөтөнчөлөп көп улуттун тилинен, бүт дүйнөгө кыргыз тилин даңктайлы. Эне менен тилди бирдей эсептеп, илгертеден барктап баалап келишкен, сүйлөшкөндө сөздөн калса жаңылып, керек болсо аттан түшүп беришкен. Кыргыз тилим балдай ширин таттуусуң, көңүл кушун көкөлөтүп шаттуусуң, мезгил басып кылымдарды карытып, дүйнөдөгү чоң тилдердей барктуусуң. Чакан элди улуу элдерге теңетип, көңүл ачып гүл дайрадан кеңелтип, кат сабатсыз боло турган рухуну манас сындуу дастан менен жеңелтип.